сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп, жакшылап сабакка көңүл бургула. Телесабак. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда бир аз ой жүгүртүп алалы. 972 бөлүнгөн 4 туюнтмасында тиинди канча орунду сан болот? Кана ойлонобуз. Ооба, туура жооп А варианты. Тиинди 3 орунду сан болот. Кийинки тапшырмага көңүл бургула. 16056 бөлү 8 туюнтмасында тиинди канча орунду сан болот? Ойлонобуз. Туура жооп Г варианты. Биринчи толук эмес бөлүнүүчү 2 орунду сан болгондуктан тиинди 4 орунду сан болот. Бүгүн сабакта көп орунду санды 1 орунду санга бөлүү, толук эмес бөлүнүүчү эмне экендигин билесиңер. Көп орунду санды бөлүүдө аны аткаруу тартибин талдоого жана жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Мисал маселени иштөөдө тиешелүү эрежени туура колдоно аласыңар. Балдар, бизге туюнтма берилди. Кантип чыгарабыз? Биз менен кошо Айдай менен Арген да чыгарат. Кимиси туура чыгарды? Тиинди канча орунду сан чыгыш керек эле? Аны кантип билүүгө болот? Ооба, тиинди 3 орунду сан чыгыш керек болчу. Биринчи толук эмес бөлүнүүчү деп 18 жүздүктү алып, үтүрдү 8ден кайрыдык. Демек, тиинди 3 орунду сан боло турганын алдын ала билүүгө болот. Анда Айдай туура чыгарыптыр. Арген эмнеден ката кетирген? Аргендин эмнеден ката кетиргенин жаныңардагыларга айтып бергиле. Балдар, биз дагы Аргендей ката кетирбеш үчүн бөлүү амалын туура аткарууну билишибиз керек. Бизге бөлүүгө карата туюнтма берилди. 2697 менен 3-түн тииндисин тап дейт. Тиинди канча орунду сан болот? Ооба, тиинди 3 орунду сан болот. Анткени бөлүнүүчү 4 орунду сан жана биринчи толук эмес бөлүнүүчү 2 орунду сан болгондуктан тиинди 3 орунду сан чыгат. Анда тииндини табалы. Бөлүү амалы эң чоң разряддан башталаарын билебиз. 26 жетет 3-кө, демек биринчи толук эмес бөлүнүүчү 26. 3 менен канчанын көбөйтүндүсү 26-га жакындайт. Ооба, 3 менен 8-дин көбөйтүндүсү 26-га жакындайт. Тииндиге 8 деген маанини беребиз. 8 менен 3-түн көбөйтүндүсү 24. 24-тү биринчи толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазып, кемитебиз. Айырма 2-ге барабар болду. 2 3-төн кичине, демек биз тииндиге маанини туура бериптирбиз. Эми 9 ондукту түшүрүп жазабыз. Экинчи толук эмес бөлүнүүчү 29. 3-тү канчага көбөйтсөк 29-га жакындайт. Ооба, 3-тү 9-га көбөйтсөк 29-га жакындайт. Демек, тииндиге
9 деген маани беребиз. Эми 9 менен 3'tü көбөйтөбүз. 9 менен 3'tün көбөйтүндүсү 27. Экинчи толук эмес көбөйтүндү 29'dan 27'ni кемитебиз. Кемитсек 2 чыкты. 2 3'төн кичине. Демек тийиндиге туура маани бериптирбиз. Эми 7 бирдикти түшүрүп жазабыз. Үчүнчү толук эмес бөлүнүүчү 27 болду. 3'tü канчага көбөйтсөк 27'ге жакындайт. Туура. 3'tü 9'га көбөйтсөк 27. Демек тийиндиге 9 деген маани беребиз. 9 менен 3'tün көбөйтүндүсү 27. 27'den 27'ni кемитсек 0. Тийинди 899'га барабар болду. Демек тийинди башында биз айткандай 3 орунду сан болду. Бул жерде 26 биринчи толук эмес бөлүнүүчү, 29 экинчи толук эмес бөлүнүүчү, 27 үчүнчү толук эмес бөлүнүүчү. Балдар, берилген туюнтмага көңүл буралы. 497.875 менен 7'nin тийиндисин табышыбыз керек. Тийинди канча орунду сан болот? Бөлүнүүчү 6 орунду сан, бөлүүчү 1 орунду сан. Биринчи толук эмес бөлүнүүчү 2 орунду сан болгондуктан тийинди 5 орунду сан болот. Биз биринчи мамыча жазып алабыз. Бөлүү амалы эң чоң разряддан башталаарын билебиз. 4000'din жүздүгүн 7'ге бөлө албайбыз. 49.000'din 10'дугун бөлөбүз. Бул биринчи толук эмес бөлүнүүчү. 49'ду 7'ге бөлсө тийинди 7. Тийиндиге жазабыз. 7 менен 7'ni көбөйтсөк көбөйтүндү 49. 49'ду биринчи толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазабыз. Эми биринчи толук эмес бөлүнүүчүдөн 49'ду кемитебиз. Кемитсек 0 болот. Бирок 0'дү жазбайбыз. Анткени кемитүүдө эң чоң разряды 0 болуп калса жазылбайт. Биз тийиндиге туура маани бергенибизди ушул жерден эле текшерсек болот. Толук эмес бөлүнүүчүдөн тийинди менен бөлүүчүнү көбөйтүп кемиткенде айырма бөлүүчүдөн кичине сан чыгыш керек. Биздин айырма 0 болду. Демек биз тийиндиге биринчи маанини туура бердик. Эми 1000'din бирдигин 7'ni түшүрүп жазабыз. Бул экинчи толук эмес бөлүнүүчү болот. Эми тийиндиге маани беребиз. 7'ni канчага көбөйтсөк 7 болот. Ооба, 7 менен 1'ди көбөйтсөк 7 болот. Демек тийиндиге 1 деген маани беребиз. Эми 1 менен 7'ni көбөйтүп, экинчи толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазабыз да кемитебиз. Кемитсек айырма дагы эле 0-гө барабар болду. 0 7'ден кичине сан, демек тийиндиге туура маани бериптирбиз. Чоң разряддагы 0 жазылбайт, жүздүктү түшүрүп жазабыз. Бул үчүнчү толук эмес бөлүнүүчү болот. 7'ni канчага көбөйтсөк 8'ге жакындайт. Ооба, 7'ni 1'ге көбөйтсөк 8'ге жакындайт. Тийиндиге 1 деген маани беребиз. 1 менен 7'nin көбөйтүндүсү 7. Үчүнчү толук эмес көбөйтүндүдөн 8'ден 7'ni кемитебиз. Кемитсек айырма 1'ге барабар болду. 1 7'ден кичине. Тийиндиге туура маани бериптирбиз. Эми 10'дукту 7'ni алып түшүрөбүз. 17 жетет 7'ге.
7 менен канчанын көбөйтүндүсү 17ге жакындайт? Ооба, 2 жакындайт. Демек, тийиндиге 2 деген маанини беребиз. 2 менен 7-нин көбөйтүндүсү 14. 4-түнчү толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазабыз. Эми 17ден 14-тү кемитебиз. Айырма 3-кө барабар. 3 да 7ден кичине. Дагы тийиндиге туура маани бердик. Эми бирдикти түшүрүп жазабыз. 5-чи толук эмес бөлүнүүчү 35 саны. 35 жетет 7ге, тийиндиге 5 деген маани беребиз. 5 менен 7-нин көбөйтүндүсү 35. 5-чи толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазабыз да кемитебиз. Айырма 0 болду. Демек, так бөлүндү. Тийинди 71.125ке барабар болду. Биз башында эле тийинди 5 орунду сан болот деп айтканбыз. Айткандай эле тийинди 5 орунду сан болду. Балдар, бизге маселе берилди. Чарба 1368 тонна картошка, андан 8 эсе аз сабиз саткан. Чарба бардыгы канча жашылча саткан? Балдар, маселе эмне жөнүндө экен? Ооба, маселе чарбадагы сатылган картошка жана сабиз жөнүндө экен. Картошка канча экен? 1368 тонна. Демек, бул белгилүү. Экинчи жашылча эмне экен? Ооба, сабиз. Сабиз канча экен? Картошкадан 8 эсе аз дейт. Демек, бул белгисиз экен. 8 эсе аз дегенде, демек 8ге бөлүп табабыз. Эми дагы кайсы суроого жооп беришибиз керек экен? Чарба бардыгы канча жашылча сатканын табышыбыз керек. Биз кыскача шартты түзүп алдык, эми чыгарабыз. Биринчи биз эмнени табабыз? Ооба, биз сабиздин канча экенин табышыбыз керек. Биз мамыча жазып алабыз. 1368 бөлүү 8. Эми биринчи толук эмес бөлүнүүчүнү аныктайбыз. 13 жетет 8ге. 8ди канчага көбөйтсөк 13кө жакындайт? Ооба, тийиндиге 1 деген маани беребиз. 1 менен 8-дин көбөйтүндүсү 8. 8-ди биринчи толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазабыз да кемитебиз. 13 менен 8-дин айырмасы 5. Ондукту 6-ны түшүрүп жазабыз. Экинчи толук эмес бөлүнүүчү 56 болду. 56 жетет 8ге. 8 менен канчанын көбөйтүндүсү 56га жакындайт? Демек, тийиндиге 7 деген маани беребиз. 7 менен 8-дин көбөйтүндүсү 56. Экинчи толук эмес бөлүнүүчүдөн 56-ны кемитебиз. Айырма 0гө барабар. 0 сандын башталышында жазылбайт. 8 бирдикти түшүрүп жазабыз. Бул 3-чү толук эмес бөлүнүүчү. 8 жетет 8ге, тийиндиге 1 деген маани беребиз. 1 менен 8-дин көбөйтүндүсү 8. 3-чү толук эмес бөлүнүүчүнүн астына жазабыз да кемитебиз. Айырма 0гө барабар болду. Демек,
1368 менен 8'din тийиндиси 171'ge барабар болду. Биз сатылган сабиздин салмагын таптык. Эми экинчи амалда биз бардык жашылчанын салмагын табабыз. 1368 менен 171'ди дагы мамыча кошобуз. Кошуу амалы бирдиктерден башталат. 8 бирдик менен 1 бирдиктин суммасы 9, 6 ондук менен 7 ондуктун суммасы 13 ондук, 3'tü ондуктун астына жазабыз 1 көңүлдө. 3 жүздүк менен 1 жүздүктүн суммасы 4, көңүлдөгү 1 менен 5. 1 миңдиктин өзүн жазабыз. Сумма 1539'ga барабар болду. Акырында жообун жазабыз. Жообу чарба бардыгы 1539 тонна жашылча саткан. Келе сабак. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта көп орунду санды бир орунду санга бөлүү, толук эмес бөлүнүүчү эмне экендигин билдиңер. Көп орунду санды бөлүүгө карата мисалдарды чыгарууга үйрөндүңөр. Маселени иштөөдө тиешелүү эрежени туура колдоно алдыңар. Силер бул үйрөнгөндөрүңөрдү өз алдыңарча кайталап машыгып турушуңар керек. Убакыт учкан куш демекчи, бизге бөлүнгөн убакыт да билинбей соңуна жетти. Эмки сабакта көгүлтүр экран аркылуу жолугушканча сак саламатта болгула.